Қазақстан агрардык платформасы уюму тарабынан каржыланган. Бүгүн биз дыйкандарга жана фермерлерге жеңилдетилген насыя берүүдөгү көйгөйлөр, анын жолдору жана жеңилдиктери тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Ошондой эле мына пандемия шартында ошол насыя алгандарга кандай жеңилдиктер каралып жатат, мына ушул тууралуу биз бүгүн кеңири кеп кылмакчыбыз. Бизде бүгүн мейманда РСК банк ачык акционердик коомунун аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Ашимов Улан Расул Маматович, ошондой эле РСК банк ачык акционердик коомунун РСК филиалынын насыя бөлүмүнүн башчысы Бейшенбек уулу Мусабек. Кош келипсиздер. Кадырман угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизди сиздер Марал радиосунан сырткары 24 ТВ каналынан да көрө аласыздар жана Facebook'тагы баракчадан онлайн көрүп, үн кошуп турсаңыздар да болот. Ошондой эле 0312 68 06 06 түз байланыштагы телефонго чалып, бүгүнкү тема боюнча кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Бүгүн ойлоп жатам, кызыктуу тема, анткени бул коомдо дагы талкууланып жаткан тема болуп атат. Бүгүн негизги эле анткени мына пандемия шартында чындыгында азыр көп өзгөрүүлөр болуп атат, бизнес кризиске учурады дегендей. Анан алгач сиздердин долбоор тууралуу баштайлы. Бул айыл чарбасын каржылоо долбоору кандай болуп атат? Улан Расулматович, өзүңүз баштап берсеңиз анда. Саламатсыздар, бүгүнкү эфирге чакырып, демилгенди көтөрүп, талкууну уюштурганыңыздар үчүн сиздерге рахмат. Эми бул долбоор боюнча айтып кете турган болсок, долбоордун аты айыл чарбасын каржылоо деп аталат. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн демилгесинин негизинде чыгарылган. 2012 жылдан бери бул долбоор ишке ашырып келип жатат. Долбоор жыл сайын ошо өкмөттүн токтому менен бекитилет жана ошол токтомдун негизинде жыл сайын ошол ситуацияга карап жана өкмөттүн программасына ылайык өзгөртүүлөр киргизилет. Бул жылкы иштеп жаткан долбоор айыл чарбасын каржылоо 8 деп аталат, 8-нчи цикл болгон үчүн. Бул токтом 14 февраль 181 деген номер менен бекитилген. Жана бул токтом ошол бардык эле биздин граждандарга, атуулдарга жеткиликтүү, ачык эле документ. Бул өкмөттүн сайтынан дагы ошол токтомдун маанисин, шарттарын окуп чыкса болот. Жана ошонун негизинде биздин банк бул токтомдун негизинде өзүбүздүн насыя продуктубузду иштеп чыкканбыз. Насыя продуктусу ошол токтомдо көрсөтүлгөн шарттардын негизинде иштелип чыгат. Биз март айында бул долбоорду баштадык. Биринчи кредиттер, насыяларыбыз берилип баштады. Эми негизги багыттар жөнүндө айтып кете турган болсом, бул жылы бул долбоордун алкагында 3 багыт менен насыялар берилет. 3 категория деп койсок болот. Бул биринчи категориябыз фермер деген категория. Бул категорияга насыянын суммасы 1 миллион сомго чейинки болгон кредиттер кирет. Жана максаты болуп ошол айыл чарбасын өнүктүрүү менен байланышкан максаттарга берилет. Ошол жалпы суммасын айтып кеттим, 1 миллион сомго чейин. Жана ошонун ичинде дагы сумма экиге бөлүнөт. 150 миң сомго чейинки биздин микро насыяларыбыз күрөсүз түрдө берилет. 1,5 жылдык мөөнөт менен. Жана ошондой эле калган кийинки 150 миң сомдон жогору 10% менен берилет. Андан кийинки экинчи категориябыз бул кластер деген категория. Бул мурунку долбоордун айырмаланып биринчи жолу киргизилди. Анткени кластердик метод бул ошол экономиканын кандай гана багыты болбосун, өнүктүрүүнүн жаңы бир эффективдүү инструменттердин бири болгондуктан бул долбоорго киргизилди да. Кластер дегенде бул суммасы 1 миллион сомдон 10 миллион сомго чейинки болгон насыялар берилет. Бул ошол чектөөлөрү да 1 миллион сомдон 10 миллион сомго чейин. Пайыздык чейин ошо 8% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерде башка биринчи категориядан айырмаланып кластер дегенде бул ошол
биз насыяга кайрылган биздин ошо жеке ишкер болобу же болбосо юридикалык жактар болобу бир кластердик тизмектин мүчөсү болуш керек. Бул деген иштелип жүргөн ошол бир тизмектин ичинде болгон бардык тиешелүү жактардын катышкан бир экономикалык агым деп койсок да болот да. Кластер деген мисалы жөнөкөй тил менен түшүндүрүп кете турган болсок, бул микро деңгээлдеги. Бул биринчи кезекте башталышы ошол айыл чарба продукциясын өндүрүүгө керектүү иш чаралардан башталат. Биринчи кезекте бул биздин тоют жем чөп камдап берген фермерлерибиз. Алар ошол өзүнүн продукция ошол жем болот, тоют болот, чөп болот, ошолорду фермерлерге бул ошол мал чарбачылык маалектенгендерге сатат. Андан кийин ал тоюттарды, жемди алгандан кийин ошол фермер өзүнүн ошол колундагы мал чарбачылыгын өнүктүрөт. Башкача айтканда ошол кой, уй жаныбарларды баккан фермерлерибиз алардын санын башын көбөйтүүгө кызыктар болот. Негизинде ошол саны көбөйгөндөн кийин демек ошол берүүчү айыл чарба продукциясы, ошол тапшырып аткан сүт продукциясынын көлөмү өсөт. Бул фермерлерибиз ошол сүт өзүнүн продукциясын ошол сүттү кайра иштетүүчү ишканаларга тапшырат. Сүттү кайра иштетүүчү бул ишканалар аны кайра продукция болуп чыгат. Демек бул тизмек дегеним ошол биздин столго келип түшкөн ошол эле быштак болобу, сүт болобу же айран, кефир болобу, ошого келип чыгышына катышкан бардык жактар биздин ошол жеке ишкерлер, юридикалык жактар, заводдор деп койсок болот. Тиешелүү жактарды ошол кластер деп коебуз. Үчүнчү акыркы багытыбыз бул айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү тармакка, кайра иштетүү тармагына. Бул эме боюнча, багыт боюнча 1 миллион сомдон 50 миллион сомго чейин насыялар берилет, 6% чен менен. Ошо айтып кетейин дегеним ушул 3 негизги тармагыбыз бар. Жакшы маалымат бердиңиз, анткени чындыгында бул экономиканын тармагында сиздердин тармак бир өзгөчө бир чоң рычаг да, ошол ишкерлерди колдоодо, экономиканы өнүктүрүүдө, өстүрүүдө дегенде, ошол эле орто жана кичи бизнести жана ири бизнести. Анан мындай угармандарга бир түшүнүктүү болсун, биз башынан баштасак, маселен, мен ишкермин, мен насыя алгым келди да. Балки мен мал кармайм, балки мен дыйканчылык менен алектенем. Анан насыя берүүнүн жолдору кандай? Ошондон баштасаңыз, кантип насыя ала алам? Каяктан кайсыл документти чогулта алам? Кайсыл филиалдарга барсам болот? Кандай каяктан справкаларды алып келем? Ошолордон түшүндүрүп айтып берсеңиз, анан дагы кете берели улантып. Насыя алуучу биздин кардарлар биздин РСК банктын аймактардагы бардык эле бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 52 филиалы иштеп жатат. Андан сырткары 134 биздин кошумча тейлөө түйүндөрүбүз бар. Андан сырткары 18 кошумча ачылган бөлүмдөр бар. Бул продленный деп коебуз, узартылган режим менен иштеген. Ошол биздин бардык эле бөлүмгө барып, маалыматты алып, андан кийин керектүү документти чогулткандан кийин биздин ошол тиешелүү филиалга, тиешелүү дегенде бул ошол өзүнүн киреше булагы, иштеген жери, же болбосо ошол чарбасы кайсы жерде жайгашкан болсо, ошол жака жакын филиалга кайрылат. Ал эми ошондо кайсыл документтерди көтөрүп барсын? Маселен, мисалы, алыскы аймактарда угуп аткан дыйкандарга бир түшүнүктүүрөөк болсун, алар балким жазып алышы мүмкүн. Кайсыл документтер биринчи? Ошол өзүнүн мындайча айтканда күнүмдүк ай сайын түшө турчу, мындайча айтканда доходдор, керектүү документтер боюнча биздин адисибиз РСК филиалынын насыялоо бөлүмүнүн жетекчиси Мусабек мырза токтоло кетсин анда. Саламатсыздар. Биринчиден буга чейин айтып кеткен Улар Асылматович боюнча 3 жайгашка каралган. Биринчиден бул 400 миңге чейин алам деген ишкерлер болсо, бул жерде өтө жеңил документациясы. Биринчиден ар бир адамдын өзүнүн паспорту, экинчиден ЗАГСы,
үчүнчүдөн ошол жерде жашаган справкасы. Анан ошол эле справкада азыркы күндө айыл өкмөттөр жазып берет, баланча малы бар, баланча жери бар деп. Ошо жери боюнча болсо ар бир адамдын, жеке ишкерлердин, жерди иштеткендердин өзүнүн договору болот. Ошол договорду ала келет. Келишимдер, келишимдер. Бул 400 миңге чейин как жеке ишкер катары эмес, жөнөкөй эле адам, физический лицо деп коелу. Бул ким менен келишим болот? Ошондо айыл өкмөт мененби? Жок, айыл өкмөт менен келишим эмес. Бул жерде башында эле берилип атканда сельхозназначение жер берилет да. Ошол ар бир адам, ар бир үй бүлөгө берилет. Ар бир үй бүлө үлүш жерлер, кыскасы ошол атасы, баласы ошого берилгендер. Демек ошол үлүш жердин документи керек экен өзүнүн. Көчүрмөсү деле болот. Анан 400 миңден көбүрөөк суммадагы 400 миңден жогору болуп калса, бул жерде бизден налоговый кирет, андан кийин соцфонд кирет. То есть ар бир жеке ишкер күбөлүк ачат, налоговыйга барып, жеке ишкер деген ошол жерде направлениясы жер иштеткен же мал чарбага деп берилет. Анан ошого жараша ошол эле соцфонд менен налоговыйден справка алып келишет. Карызы жок, мамлекетке карызы жок деген. А калган документациясы буга чейинкидей эле болот. Ошого эле окшош. Демек мына ошол фермер болобу, дыйкан болобу, насыя алууга ошол 4-5 документ топтойт экен. Ошол эле паспорт, жана үйлөнгөндүгү тууралуу күбөлүк, жашаган жеринен документ, анан ошол иштетип турчу жердин документи, жана ошол салык кызматынан справка, Албетте. Түшүнүктүү. Эми насыяга ошол документтерди топтодук. Анан канча күндүн ичинде ала алат насыяны? Толук документ келгенден кийин суммага жараша болот. Анткени биз өзүбүз тарабыбыздан анализ кылып чыгышыбыз керек. Канча мал бар болчу, канча мал сатты, канча комиссия түзүлөт. Жок, комиссия эмес, бул жерде ар бир эксперт болот, кредитный специалист деп коелу. Ошолор үйгө, жанагы хозяйствосуна выезд кылышат. Келгенден кийин документке жараша анализ кылабыз. Күрөөгө койгондо эмнесин койсо болот? Күрөөгө койгондо жерин койсо болот. Сельхозназначение эмес, бул жерде именно кызыл китеби бар жер алабыз, үй алабыз же квартира алабыз. Бул жерде именно күрөө боюнча мындайча айтканда ограничение жок. Чектөөлөр жок. Мисалы өзү адам алайда болсо, бирок залогу жетпесе, күрөөсү жетпей калса, өзүнүн үйү алайдагы ошто бир квартирасы болсо, ошону деле күрөө катары алып беребиз. Күрөөсү жок канча миңге чейин ала алышат? 150 миң сомго чейин. 150 миң сомго чейин, Ошо күрөө боюнча кошумча айта кетчү бир жагдай бар да. Биз бардык эле насыялар боюнча бул сөзсүз эле мамлекеттик жеңилдетилген насыя долбоорлору менен эмес, башка долбоорлор менен деле негизи требованияларыбыз окшош да күрөө боюнча. Бул жеке эле банктын өзүнүн койгон талабы эмес, бул ошол биздин республиканын ичинде ошо иштеп жаткан нормативдик базабыз, ошол мыйзамдарда көрсөтүлгөн талапта. Бул күрөө дегенде бул сөзсүз эле ошол бир үй же болбосо бир квартира, мүлк эмес. Андан сырткары башка бул мисалы поручительство деп коебуз. Ошол поручительство деген дагы ошол күрөөнүн бир түрү. Бул сөзсүз түрдө эле үй болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан жалпылап айтып кетет да, мен бул долбоор боюнча күрөөсүз дегенде ошо поручитель, кепил киши, кепилдик деп коебуз. Кепил киши негизинде 150 миң сомго чейин алат. Андан жогору бул уже кыймылсыз мүлк керек болот да. Анан сөзсүз түрдө күрөө керек болот экен да, кыймылсыз мүлк. Кыймылсыз мүлк керек. Там же ошол мындайча айтканда батирлер. Батирлер болушу мүмкүн. Машина боло албайт, Биз движимое имущество деп коебуз. Кыймылдуу мүлктү деле кошумча күрөө катары карайбыз. Анан бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, мен азыр эстеп кетаткан, ошо биз кадрлар менен иштешип жатканда көп суроо жаралат да, күрөөнүн баасы жөнүндө. Күрөөнүн баасы бул ошол күрөөнүн базар баасынын негизинде бааланат да. Бул банкта атайын специалист адистерибиз бар ошол баалоо боюнча. Анткени
мисалы кээ бир айылдарыбыз бар биздин алыскы жерлерде кичинекей айылдар бар мисалы 30 түтүн жашаган 50 түтүн жашаган жолу мисалы алыс болгон үчүн үйлөр арзан. ошол жактардан үйлөрдүн баасы албетте арзан болот, төмөн болот. Андан кийин көп эме сунуштарды угуп калам. Биздин ошо кардарлар айтат, менин үйүм бул жаңы үй, 2 этаж кылып салдым. Материалдары баары жаңы, заманбап стилде салдым деп. Бирок ошол эле негизде бул үйдүн өзүнүн ошо физикалык баасы, ошо кеткен чыгымдар эмес, анын базар баасын карашыбыз керек болот. Анткени мисал катары айтып кете турган болсок, алыс жакта жашаган айылга Бишкектеги жактагы биз Бишкектен сатуучу табылбайбыз. Башка областтардан деле табылбайбыз. Анткени бул ошол айылдын ошол жердин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мисалы башка тааныбаган жактан эч качан биз сата албайбыз. Демек, ошол күрөөнү кайра насыяны жабуу максатында сатуу иштерине келгенде биз ошол жергиликтүү элдин арасынан гана сатуучу издешибиз керек болуп калат. Анткени демек бул ошо кичинекей айылдарда алуучу киши ошо 50 кишинин ичинен эле иштешибиз керек болуп калат. Ошондой маселелер бар экен да. Ошондуктан ошо ликвидность деп коебуз, ликвиддүүлүк, ошону акчага биздин күрөөлөрдүн акчага айланып кетүү ылдамдыгы да ошого көбүрөөк көңүл бурабыз. Ошондуктан үй канчалык жакшы болбосун, анын базар баасы төмөн болушу мүмкүн. Жаңы эски болсо деле. Ал эми ири бизнестерди кылгандар, ошол эле орто жана кичи бизнестерди кылгандар бар да, көбүрөөк суммадагы обороттор менен. Аларга кандай кылып бересиздер насыяларды? Алар ошо бизнестердин күрөөгү коебу? Күрөөгө ошол кыймылсыз мүлк деген бул сөзсүз эле ошол ошо бизнесин койсо болот да, бирок туурабы? Болбойбу? Бизнесин кое албайт. Бизнесин кошумча бир күрөө катары биз карап беребиз. Анткени эми таптакыр жок деген биздин эрежебиз жок. Бул албетте ошо баары комиссиянын жыйынтыгынын негизинде болот да. Чоң ири бизнестер албетте бул жерде ошо биз азыр сөз кылып аткан батирлер, үйлөр баасы жетпейт. Анткени бул насыянын өлчөмү чоң 10 миллион, 20 миллион, 100 миллион, 50 миллионго чейин чыгышы мүмкүн. Ошондуктан кошумча күрөөлөр керек болот. Бул жерде ал кыймылсыз мүлк дегенде кенен түшүнүк болуп атпайбы? Бул жерде ошол өндүрүш базасы болушу мүмкүн. Ошол өзүнүн продукцияларын сактаган складдар болушу мүмкүн. Маселен, мен мындайча айтканда күнөсканам бар деп коеюн, 1 гектар жерге. Ана менин жанында дагы бирди кургум келип атат. Анан сиздерге ошол күнөскананы койсом болобу күрөөгө? Албетте болот. Анткени сизде өзүңүз уже бизнесиңиз болуп атпайбы? Иштеп аткан бизнесиңиз бар. Андан акча келип жатат, каражат келип атат, доход алып атасыз. Албетте биринчи болгон эмениңизди коюп, экинчиге ошону куруп салууга беребиз. Кайсыл учурларда ошол насыя алууда, ошол пайыздыктарды азайтууда кайсыл учурларда жеңилдиктер каралган? Бул азыркы учурда биз бул 8 долбоорун карап атабыз. Ошондо жеңилдетүү бар. Биринчи, мисалы, болгон срогу 3 жыл болсо, ошонун 6 айы жеңилдетүү катары берилет. Бул жерде жеке пайызын гана төлөйт, основной сумма турө берет 6 ай. 6 айдан кийин анан кварталга карата берилет. Бөлүп анан негизги сумманы төлөп баштайт. Негизги сумма кошула баштайт. Мисалы, бизнеси жүрүп кетсе, мисалы ишкерлиги жүрүп кетсе, андан кийин ошол уланып төлөп кеткенге. Бул жеңилдик ошол именно 6 ай буга как бы любой ишканага, жеке ишкерге, фермерге ошол 6 айдын ичинде өзүнүн мүмкүнчүлүк берилет да, өсүп кеткенге. Дагы бир айта кетчү бул ошол насыя алууда дагы бир негизги талап бул бир эле мисалы РСК банкта эмес, бул башка банктарда деле тиешелүү бир универсалдуу талап бар да. Насыя алып аткан киши ошол кайсыл максатка алып атса, өз стабилдүү бир киреше булагын көрсөтүш керек. Бул жок дегенде ошол акыркы 1 жылды кандай гана банк болбосун изилдейт. Ал эми жаңы эчтеси жок жерден жаңы стартап деп коебуз, жаңы бизнестерди ачууда бул көп банктардан биздин кардарлар ала албай калышы мүмкүн. Эмне себептен? Анткени бул тобокелдүү
пландар болот. Ошондуктан биз жаңы баштайм деп аткан ошо кардарларга, биздин азыр радио угармандар, телекөрүүчүлөр көрүп атат. Айтып кетер элем, насыя менен ошол бизнести, чарбаны өнүктүрүү үчүн биринчи нолдон баштап атканда, жаңыдан баштап атканда, биринчи өздүк каражаттар менен чакан болсо дагы ачып, бир тажрыйба чогултуп, анан ошонун негизинде этапка бөлүп берип, поэтапно деп коебуз, акырын чоңойтсо болот. Анан чоңураак насыялар дагы, анан чоңураак насыяга жетсе болот. Ошого сөзсүз түрдө бул ошол стабилдүү түрдө киреше булак болуш керек. Эми бул деген анан ошол мисалы сиздер насыя алууда, мисалы бизнес пландарды, бизнес проект долбоорлорду карайсыздар да. Ошол канчалык реалдуу, адилеттүү каралат ушул? Мисалы мен Асан менен Үсөн алып барды, бирөөнүн бизнес планы өтүп кетиши мүмкүн, бирөөнүн өтпөй калышы мүмкүн да. Ошол канчалык адилеттүү, ошол эле стартап болсун, же башка улантуучу бизнес болушу мүмкүн да. Бизнес пландар негизи биздин ошо кардарларыбызга жеңил болушун үчүн официалдуу түрдө бизнес пландар түзүп келүүнү баш тартканбыз. Талап кылбайсыздар. Биз жөнөкөйлөтүлгөн түрүн алабыз. Ал эми чоң ири насыялар боюнча иштелип чыккан ошо бизнес пландар керек болот. Бул биринчи кезекте ошол насыяга кайрылып аткан киши алдын ала биринчи этап бул өзүнүн үйүндө башталат. Үйүндө ошол ойлонуп, баарын эсеп кысабын чыгарып, канча чыгымдар болот, канча киреше түшөт, жана ошонун кайсы бөлүгү насыянын төлөгөнгө кетет эсептеп туруп, андан кийин бизге келиш керек болот. Анан стартап дегенде дагы бир нерсе бар. Стартап дегенде бул киреше башка багытта болсо деле биз стартап катары карабайбыз да. Мисалы, башкача айтканда, биздин кардардын бир бизнес иштеп жаткан бизнес бар. Мисалы, ошол сода түйүнү бар, же болбосо бир өндүрүштүк чакан ишканасы бар. Бирок айыл чарбасында бизнести баштоону каалап калышы мүмкүн. Мисалы, ачам депчи, ферма ачам, ошол мисалы таза кандуу жанагы мал алып, мисалы семетип кайра сатам деп, же болбосо тукумдарды алам деши мүмкүн, Ошолорду жакшыртуу максатында, если башка жактан өзүнүн ошо стабилдүү кирешелери бар болсо, биз бере беребиз. Бул жаңы башталып аткан жумушка деле, анткени бизге ошол мыйзамдар буга уруксат берет да. Ошол ишкерлерди калкты иш менен камсыз кылуусунда карайсыздарбы? Маселен, мен ошол күнөөскана ачсам, балким бир 50 адамды иш менен камсыз кылсам, ошол нерселерге да карайсыздарбы бир мүмкүнчүлүк катары? Албетте, азыр биз мамлекеттик банк болгонубуз үчүн азыркы бардык программалар өкмөт тарабынан иштелип чыккан, биз аркылуу ишке ашырылып жатат. Ошондо бул жерде сөзсүз түрдө ар бир эле мамлекеттик жеңилдетилген долбоорлордо, биз айтып жаткандай айыл чарбасын каржылоо долбоорунда дагы жумушчу орундарды түзүү өзүнчө приоритетке кошулган. Бул насыялар берилгенден кийин ошо канча жумушчу орун түзүлдү, ошол боюнча изилдөө болот. Ошонун жыйынтыгы жыл сайын биз ошол тиешелүү министрликке маалыматты берип талкуулап келебиз. Анан ошол алынган насыялар канчалык максаттуу пайдаланганын кандай кылып текшересиздер сиздер? Ошол алынган насыялар боюнча текшерилгенде биринчиден берип атканда биз ар бир жеке ишкерге түшүнүк беребиз. Мисалы, ошол эле Асанов Үсөн деп коелу, 1 миллион сом алып атат. Эмеси болсо цели сиз өзүңүз айтып кеткендей таза кандуу мал алып атат. Таза кандууларды эми азыр базарда эч ким сатпайт. Ар бир ишканалар бар, ошо таза канды кармаган, ошолорду көбөйткөн, өстүргөн, ошолор менен мындайча айтканда келишим түзөт. Ошол келишимдин түзүмүндө, келишимдин ичинде көргөзөт. Азыркы маалда мына бизде уйларга азыр идентификационный код берип атпайбы, мындайча айтканда ар бир малга. Ошондой коддору болот. Ошол менен чогуу алып келип беришет. Ошол келишимдин ичинде көргөзүлөт ал, же өзүнчө бир ошол бизнес планда балким көрсөтүлөт, же бизнес планда ал сөзсүз түрдө көргөзүлөт. Ошого тиешелүү, ошону такташ үчүн ошол келишим түзүлөт. Келишимдин эсебинде кредит алгандан кийин 1 айдын ичинде бизге отчет тапшырышы керек. Ошол келишимге кошулат, мисалы таза канды алгандан кийин айыл өкмөткө барып регистрация кылат да, баланча мал алдым, ошону кошуп койгула деп. Ошол айыл өкмөттүн справкасына кирет дагы, идентификационный код менен берилет. Ошол туура кредит
насыясы колдонулганды бекемдейт. Мусабек мырза, дагы бир кызыктуу суроо да, ошол эле айыл чарба техникаларын алууда бизде лизинг деп да коебуз го. Алардын шарттары кандай? Ошого эле окшошпу? Негизи азыр бизде РСК банкта лизинг карабайбыз. Башка банктардан башка мисалы ошол эле Айыл банкты карап көрөлү. Ошол эле Айыл банкта азыр лизинг каралат. Ал жерде көп түрлөрү бар лизингден. Бул жерден биринчи очередь первоначальный взнос деп коет. Ошол эле лизингти мисалы $70,000 алып атса, экскаватор деп коелу. Ошонун бир 30% төлөнүш керек кардардын өзүнүн эсебинен. Калганын банк каржылап бере алат. Бул жерде канча жылга чейин бере алат? Эми бул жерде срогу 5 жылга чейин карап бере алат. 5 жылга чейин. Көп түрлөрү бар. Ар бир компания менен өз-өзүнчө түзүлөт да. Келишимдер ошого жараша берилет. Ошол техниканын документтери ошол насыя толук төлөнүп бүткөндөн кийин өткөрүлүп берилет дейсиң, туурабы? Туура. Дагы бир коомдогу бир көйгөйлүү маселе болуп атат азыр мына. Биз эфир алдында дагы сүйлөштүк. Пандемия шартында көп дыйкандар, ошол эле ишкерлер деп коелу, мындайча айтканда, алар дагы ишкер, бизнесмендер жабыр тартты. Экономика кыйын абалга туш келди, көп бизнестер жабылып атат. Азыр шаарды кыдырып, мисалы бассаңыздар, бардык жерде эле арендага берилет деген жазууларды көрөсүздөр да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол бизнестин, ишкерликтин бир жабыр тартып атканы да. Эми ошол учурда банктар сиздерден кандай жеңилдиктер каралып атат? Ошол эле насыяларды төлөөдө канча айга чейин ушу каникулдарды берип атасыздар? Жакшы суроо. COVID-19 пандемиясынын кесепети, зыяндуу терс сөзсүз түрдө биз өз баарыбыз көрүп атабыз. Биздин экономикага терс таасирин тийгизди. Биздин ошо кардарларыбыз, көп кардарларыбыз жабыркады. Бул базарлардын жана көп движение деп коебуз, чектөөнүн негизинде кыйынчылыктар жаралды. Ошонун негизинде билесиздер, биздин Улуттук банк март айында жаңы эме кабыл алынды, токтом. Ошол токтомдун негизинде биз иштеп баштадык. Биринчи кезекте ошол жабыркаган кардарларыбыздын арыздарын кабыл алып, биринчи жардамыбыз бул ошол келип калган насыя боюнча төлөмдөрүн жылдырып берүү, реструктуризация деп коебуз, финансылык эме термин менен айтканда берип атабыз. Бул 3-4 багыт боюнча болот. Ар бир кардардын өзүнүн калоосун, анын төлөө жөндөмдүүлүгүн эске алып туруп, ошого ылайык жаңы төлөм графигин түзүп берип атабыз. Ошол эми жалпы статистиканы айтып кете турган болсок, биз март айынан бери 3803 кардардын арызын кабыл алып, булардын жалпы ошол насыялардын суммасы 4 миллиард 671 миллион сом. Ошолор боюнча жеңилдиктерди бердик, каникулдарды төлөм боюнча түзүп бердик. Азыркы убакта бул кардарларыбыз насыясын төлөбөй турса болот. Качан жумушу башталып, качан кирешеси калыбына келгенден кийин ошо график боюнча төлөп баштайт. Коомдогу жакшы бир көйгөйлүү маселени айттыңыз. Азыр биз кыскача жарнамадан кийин уктуруубузду уланталы. Марал үналгысында Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө Кыргызстандагы инженердик технологиялык багытта билим берген эң алдыңкы окуу жай. Бул окуу жайдын материалдык техникалык базасы жогорку деңгээлде чыңалып, билим алууга бардык шарттар түзүлөт. Студенттер үчүн эл аралык стандарттагы сапаттуу билим берилет. Эгерде сиз технологиялык багыттагы адистиктер боюнча терең билим алып, татыктуу адис болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе, анда Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Келечек биз менен аныкталат. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.
Адам университети бакалавриат жана магистратурага төмөнкү багыттарга кабыл алууну жарыялайт. Экономика, бизнести башкаруу, менеджмент, туризм, эл аралык мамилелер, маалыматтык системалар жана технологиялар, дарылоо иши. Ошондой эле Адам университети башка аймактардан келген студенттерге заманбап жатаканаларды камсыз кылат. Онлайн катталып, окутууга жеңилдик алууга шашылыңыз. Университеттин Адам KG сайтында онлайн катталууга шилтемеси бар. Биздин сапаттуу билим берүүбүз, сиздин татыктуу келечегиңиз. Байланыш номерлары 0312 39 22 02 0558 1908 82. Сиздер Чарбачыл программасын угуп жатасыздар. Уктурууну мен Сүймөнкул Идрисов алып баруудамын. Бүгүн биз дыйкандарга, фермерлерге жеңилдетилген насыя берүүдөгү көйгөйлөр жана алуунун жолдору, жеңилдиктер тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Улан Расулматович, мына дагы бир аз кыскача толуктап кеттиңиз. Мына ушул пандемия шартында биздин жабыркаган фермерлерге, дыйкандарга, деги эле ишкерлерге кандай жеңилдиктер болуп атат? Мына ушул банктар тарабынан кайсыл банктарга кайрылса болот, кантип кайрылса болот? Маселен, өздөрүнүн ошол насыя алуучулар кантип өздөрүнүн укуктарын коргой алат да ушул жаатта? Улуттук банктын ошол кабыл алынган документтин негизинде, Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иштеген бардык эле финанс каржы уюмдары, банктар же болбосо микрокредиттик компаниялар болобу, алган кардарлар коронавирус илетинин жайылуусуна байланыштуу жабыркаган болсо, ошол алган насыялары боюнча жеңилдиктер сурап кайрылса болот. Азыр көп банктар дистанциондук түрдө, ошонун ичинде биз дагы РСК банк, биздин кардарлардын мисалы алыс айылда жашагандар бар. Биздин ошо бөлмөбүзгө сөзсүз түрдө келгиле дебейли, дистанттык түрдө киргиздик. Биздин социалдык тармактар аркылуу, Telegram аркылуу, WhatsApp аркылуу дагы арыздарын кабыл алып аттык. Ошонун негизинде бул биринчи кезекте ошол кардарлар арыз түрүндө кайрылып, өзүнө кандай график түзүп берсе, ошол насыясын төлөй алат. Ошол арызында көрсөтүш керек болот. Андан кийин банк көрсөтүп аткан, биздин банк жөнүндө айтып кете турган болсок, берип жаткан жеңилдиктер биринчиси бул ошол жаңы төлөм графигин түзүп берүү. Мисалы, мурунку алган графиги азыркы ковидке байланыштуу төлөө кыйын болот атса, башкача түрдө, мисалы, ай сайын кыйын болот атса, 3 айда бир төлөй турган график түзүп алат. Бул биринчи багыт болот атат. Экинчиси бул ошо реструктуризация деп коебуз, отсрочка орусчасы же болбосо, ошол төлөп аткан төлөм графигинде келип калган төлөмдөрдүн суммаларын кийинки айларга, мисалы 3 айдан кийинки же болбосо жарым жылдан кийинкиге чейин коюп, же болбосо ошол мөөнөттүн аягына чейин чачып салса болот, бирдей төлөмдөр менен. Мисалы, ошондой график менен, башкача айтканда каникулдар деп коебуз да. Экинчи багыт. Үчүнчүсү бул пролонгация деп коебуз. Пролонгация деген бул баштапкы ошол насыянын мөөнөтүн узартуу деген түшүндүрөт да. Мисалы, кардар 2 жыл калган болсо, азыр ковидке байланыштуу бизден мисалы 3 айга же 4 айга каникул сурады, убакыт жеңилдетилген. Бул 3-4 айда төлөбөйт, андан кийин төлөп башташ керек болот. Бирок тилекке каршы кээ бир графиктерде мисалы жарым жыл калып калат, 4 ай калып калат, ал кардар үчүн оор болуп калат төлөш. Ошон үчүн анын ай сайын төлөй турган суммасын азайтыш үчүн ошол мөөнөтүн узартыш керек болуп калат да. То есть 4 ай калган болсо, дагы үстүнө кошуш керек болот 5 ай. Бул ошо пролонгация деп коебуз. Бул жеңилдиктер дагы берип жатат. Бул жеке эле РСК банк эмес, башка банктарда дагы булар каралган. Андан дагы айта кетчү жагдай, бул ошо март айында Улуттук банктын токтому чыккандан кийин ошол негизинде бизге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Чегерилген ошол штрафтар деп коебуз, айып пулдар кечиктирилген үчүн полностью баарын банктар кечип атат, биз дагы кечип атабыз. Негизи айта кетчү нерсе ушул болчу, жеңилдиктер. Бирок мындан банктар дагы жабыркап атат да. Албетте, бул жерде ошол банкта биздин бул секторда албетте ошол абалга жараша болуп атат графикти, бирок баары бир ошондой кардарлардын төлөй ала турган графигин түзүп алуу, баардык кардарлар менен байланышып ошол мындай кечиктирилбей турган, просрочкага чыкпай турган, кардар үчүн дагы, банк үчүн дагы удобный ошол төлөм графигин түзүп алып, бул кардар үчүн эмес, банк үчүн дагы ыңгайлуу болот.
Анткени төлөм кечиктирилгендер көбөйүп кеткен учурда бул банктын рейтинги түшөт. Банктар мисалы эл аралык мисалы каржы уюмдарына каражат алуу үчүн кайрыла албай калышы мүмкүн. Ошондуктан бул эки жакка тең эле мындай туура эмес нерсе болуп калат кечиктирилген. Ошон үчүн наоборот көбүрөөк биздин ар бир кайрылып аткан кардарларга ошол колдон келишинче баарына жаңы график түзүп жаңы графиктерди түзүп атабыз да. Насиялардын баарын. Ошол банктарга мисалы кайрылган учурда банктар баш тартып койсо каяка кайрылыш керек? Насия алуучулар. Бул боюнча негизи жалпы эле жеңилдик алуу үчүн эмес, насия алууга кайрылганда деле бул баш тартуулар болот. Мисалы насия алам деп кайрылса банк отказ баш тартышы мүмкүн, жеңилдиктен баш тартышы мүмкүн. Бул биринчи кезекте ошол кардар ошонун себебин такташ керек болот. Эмне себептен? Анткени себепсиз эч бир банк, ошо финанс каржы уюму баш тарта албайт. Демек кандайдыр бир себеби бар. Ошол себебин тактап алгандан кийин ошону канчалык мыйзамдуу ошону изилдеш керек болот. Андан сырткары эгер мыйзамсыз болсо же болбосо бир түшүнүксүз себептер менен баш тартуу болгон болсо улуттук банкка кайрылса болот. Улуттук банкта ошол керектөөчүлөрдү коргоо бөлүмү бар, ошол жака кайрылат. Ошол банк тиешелүү банк менен биргеликте ошол окуянын кайрылуунун себебин карап жообун кайра алат да. Жазуу түрүндө алса деле болот, же болбосо банкка кайрылып андан кийин чечим чыккандан кийин официалдуу жообун алса болот. Жакшы жооп бердиңиз, Улан мырза. Мына могул аймактарда мисалы ошол эле райондордо, алыскы аймактарда насияны ошол филиалдан эле ала алышат да бардык ошол насия алуучулар, туурабы? Анан канча суммага чейин ала алышат ошол филиалдардан? Райондордон мисалы. Негизи насиялар боюнча бир чектөө койгон жокпуз. Анткени бул жана каражат, банктын каражаттары жетишсиз учурларда же кандайдыр бир тобокелдикте риск деп коебуз, көбөйүп кеткен учурларда негизи эле алганда эгер филиалдарга өзүнчө суммаларды коюп коет. Биз ал боюнча чектөөлөрдү койгон жокпуз. Максималдуу сумма ушул суммага чейин карай алабыз деп. Эгер биздин кардар ошол сумманы төлөй ала турган керектүү деңгээлдеги кирешеси болсо, күрөөсү болсо, биз ошол филиал аркылуу эле биргеликте дистанциондук түрдө карап чечим чыгарып бере беребиз. Насия бере беребиз мындайча айтканда, эгер жактырылса. Мына ушул Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду, РСК банк, Айыл банктары мисалы чындыгында көбүнчө айыл чарбасын, фермерлерди колдоочу негизги күчтүр да. Анан ошол фермер же ошол дыйкан банкротко учураган учурда, ошол ишкер банкрот болгон учурда сиздер эмне кыласыздар? Жакшы суроо болду. Бул көп популярдуу тема деп койсок болот. Бардык эле насия алгандар ошол негедирге ошол суроого кызык болот экен, кандай болуп калат деп. Бул жерде банкрот дегенде мындай учурлар өтө эле аз болот. Анткени жана айтып кеттик, бизнес план түзүш керек болот. Андан кийин ал эле бул кардардын өзүнүн эсеби менен эле ишенип эмес, банк биз өзүбүздүн эсебибизди дагы биз эксперттерибиз анализ кылат. Канча сумманы төлөй алат, ошо алып жаткан максаты канчалык пайда алып келет, канчалык чындыкка жакын, ошо негизинде берилет. Эгер бизде ошо көбүнчө жана фермер дебедим, биринчи категория, ошол боюнча суроолор көп жаралат да. Биз финансылык сабаттуулукту дагы өнүктүрүшүбүз керекпи деп ойлойм. Кээ бир кардарларыбыз мисалы күрөөгө таянып эле күрөө коюп жатам, мага сураган сумманы эмнеге бербейсиздер деген суроолор дагы угуп калабыз да. Эми бул биринчи кезекте банктардын максаты ошол насияны берип кайра күрөөнү тартып алыш биринчи максат эмес. Бул ошол кардардын ишкердик бизнеси да, ошол чарбасынын өнүгүүсүнө кызыктар. Анткени бул жерден эки тарап тең пайда көрүш керек. Ошон үчүн насиялардан мурун фермерлер насияны алып колдонгондон кийин ошол бизнестен, чарбадан алчу пайдасы, ошол насия боюнча пайызды төлөгөнү дагы жана өзүнүн каалаган пайдасына дагы алып келиш керек да. Вот ошол. Андан кийин банкротко учураган кезде ошол эле жеңилдиктер, бул жана пандемия учурунда COVID-19 байланыштуу деп берилип жаткан жеңилдиктерден сырткары
бул мурундан эле бар, биздин практикада колдонулат. Кардар банкка биринчи кезекте банкрот болуп калган кезде, кандайдыр бир күтүүсүздүктөр болуп кеткен кезде, бул ошол мисалы өрт чыгышы мүмкүн, же болбосо экспортко байланышкан бизнес болсо, мисалы чек ара жабылып калышы мүмкүн. Катаклизм болушу мүмкүн. Катаклизм ушундай маалдарда кардарлар кагаз түрүндө ошол себебин көрсөтүп, жардам сурап, ошол банкка кайрылыш керек болот. Жана айтып кеткендей эле, бул жерде банк ошол боюнча кароосуз калтырып, же болбосо ошол график боюнча насыяны төлөө деп талап койгон, бул банк үчүн дагы неприемлемо деп коебуз. Мындай туура келүүчү шарт эмес да. Ошондуктан банк ошол эле жеңилдиктерди бул ковид эмес, башка себептерге деле беребиз. Анан бирок ал кийин төлөш керек болот да ал насыяны, туурабы? Албетте, бул жерде дагы бай айта кетчү нерсе, анан ал кайра кийин насыя ала албайт да. Ал нерсеси да бар да, туурабы? Бул жерде бир айта кетчү нерсе бар да, ошол алып жаткан насыя акча каражаттары банктар каяктан алат? Бул көпчүлүк бөлүгү, бул бардык эле банктарда, бул бизде эле эмес, дүйнөлүк практикада деле бар. Бул привлеченный средства деп коебуз, тартылган каражаттар. Бул эл аралык уюмдардан болушу мүмкүн. Же болбосо ошо кандайдыр бир банк биздин өкмөттүн акчасын убактылуу колдонууга алышы мүмкүн. Албетте, бул акчанын өзүнүн наркы бар. Мисалы эл аралык уюмдан алган учурду мисалга алып кете турган болсок, пайыздык чени бар. Мисалы 4% болушу мүмкүн, 6% болушу мүмкүн. Аны банк алгандан кийин анын үстүнө банктын өзүнүн чыгымдарын, административдик расходдор деп коебуз, чыгымдар, ошолордун жыйынтыгы жалпысын алганда 4%, 5% болушу мүмкүн. Бул ошол алынган акчанын пайызынын үстүнө кошулат. Ошонун негизинде жанагы насыянын пайызы чыгат. Экинчи булак бул депозиттер деп коебуз. Мисалы кандайдыр бир банк, бизди банк же болбосо, бизде мисалы пенсионер кишилер бар, же болбосо акчасы чогултам деген биздин жарандар бар. Банкка келет, мисалы 1 жылга же 2 жылга ошол акчаны салып депозит деп коебуз. 1 жылга, 2 жылга, 3 жылга чейин салса болот. Пайда көрүү максатында ал жерде пайыз көрсөтүлгөн. Ошол акча сактаган үчүн банк төлөп берет. Мисалы 2 жылга алды дейли. Ошол акча насыяга берилди, башка биздин ошо ишкерге 2 жылдык мөөнөткө кайра эле. Ал эми кайра ошол акчаны банк ошол депозит ээсине кайтарып берүүсү керек. Ошондуктан бул жерде ошол насыя алган кардарлар буну биринчи кезекте эске алыш керек болот. Анткени ал акчаны сөзсүз түрдө банкка кайтарыш керек. Бирок ошондой кыйынчылыктар чыккан кезде банк менен компромисске барып, шартын түшүндүрүп, жеңилдиктерди алып, мисалы ошол эле насыянын мөөнөтүн узартса болот, же болбосо жаңы график түзсө болот. Качан кирешеси калыбына келгенден кийин төлөп баштайм деп мисалы. Ал эми таптакыр эле кечип жибергиле деген мындай практикада жок. Жакшы жооп бердиңиз. Чындыгында жакшы көйгөйлүү маселелер айтылып атат. Анан мына ушул пандемия шартында COVID-19 илдетинин мезгилинде ушундай бир жана да айткандай ошо ишкерлик бизнес, айыл чарба, ошол эле мал чарба бир аз жабыркап турат. Ошолорду кайра жандандыруу, мындайча айтканда реабилитация боюнча жана долбоор тууралуу айта кетиңизчи. Бул эмне болгон долбоор? Кандай жолдор менен ошо кайра жандандырган атасыздар? Биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому негизинде жаңы долбоор иштелип чыкты. Бул айыл чарба ишкердик субъектилерин каржылоо деп аталат. Бул долбоор боюнча биздин банк атайын насыя продуктусун иштеп чыктык. Негизги шарттарын айтып кете турган болсок, бул 5 багытта каралган насыялар. Биринчи багыт дегенибиз бул негизги айта кетчү нерсе, бул долбоор боюнча ошол COVID-19 коронавирус илдетинин жайылышынан жабыркаган ишкерлерге гана берилет. Бул андан кийин кардар келгенден кийин биз ошол категорияга бөлүшүбүз керек. Биринчи категориябыз бул ал жылдык 6% менен 5 жылга чейин негизги каражаттар сатып алуу үчүн берилет да. Негизги каражаттар деген бул ошол өндүрүш ишканалары болушу мүмкүн. Ошол өндүрүш линияларын сатып алыш мүмкүн. Ошолор же болбосо спецтехникаларды алыш мүмкүн, автотранспорт бизнеси үчүн. Буларга ошол 30 миллион сомго чейин каралган бул бир киши бир кардарга. Экинчи багытыбыз бул ошол өндүрүшчү соода тармагындагылар.
Эгер ошол сырьё ала үчүн. турчу ишкердин насыясы болсочу? Насыясы болсо, бул долбоор боюнча андай чектөө жок. Биз албетте эсептеп анализ кылып атканыбызда биз берип аткан жаңы бере турган насыябыз боюнча төлөмдөрүнө ошол төлөп жаткан насыясынын төлөмдөрүн кошуп, ошону канчалык төлөй алат, канчалык мүмкүнчүлүгү бар анализ кылабыз да, ошонун негизинде параллелдүү түрдө деле карала берет. Сөз анализ дейсиздер, сөз Анализ сөзсүз түрдө албетте да. Экинчи багытыбыз ошол сырьё үчүн өндүрүш үчүн оборот утурумдук жүгүртмөлөр деп коебуз, ошого жылдык 10% менен 3 жылга чейин алса болот, 20 миллион сомго чейин берилет. Үчүнчү бул дагы жаңы багыт, биздин санариптештирүү компоненттерин колдонгон субъекттер. Бул азыркы учурда онлайн контрольный кассовый машиналарды, электрондук жана эсеп фактураларын колдонгон ишкерлерге бардык тармактарында кайсы тармак болбосун, ошол санариптештирилген технологияны колдонгондорго өзүнчө каралган. Булар жылдык 4% менен ала алышат. Жеңилдетилген мөөнөт 1 жылга чейин, насыянын мөөнөтү 3 жылга чейин. Жана 10 миллионго чейин берилет. Алгандар барбы, сиздер берип атасыз, берип баштадыңыздарбы? Бул долбоор биз насыялар берилип баштады. Бул жаңы эле долбоор жакында эле чыкты. Биз ошол июнь айында 15-inde иштелип чыккан. Ошол негизинде берилет. Жакшы жоопторду бердиңиз. Көп маалымат берилди деп ойлойм бүгүн. Мына ушул угармандарга, ошо насыя алгандарга бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздерге чоң терең ыраазычылык, бекем ден соолукта болуңуздар, иштериңиздерге ийгилик. Кадырман угармандар, бүгүн биз дыйкандарга жана фермерлерге жеңилдетилген насыя берүүдөгү көйгөйлөр, анын алуунун жолдору жана жеңилдиктери тууралуу сүйлөштүк. Бизде конокто РСК банк ачык акционердик коомунун аймактарды координациялоо бөлүмүнүн башчысы Улан Ашимов Расул Матович болду. Ошондой эле РСК банк ачык акционердик коомунун РСК филиалынын насыя бөлүмүнүн башчысы Бейшенбек уулу Мусабек болду. Сиздерге терең ыраазычылык. Кадырман угармандар, биз кийинки берүүбүздө дагы мына ушул дыйкандарга, фермерлерге багытталган негизги бир катар көйгөйлөр тууралуу темаларды дагы алып чыкмакчыбыз. Уктурууну мен Сүймөнкул Идрисов алып бардым. Эмки уктурууда көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар.